Айыл чарба, Тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Чүй облусунун ири заводдору менен жакындан таанышты. Иш сапарда министр Кайыңды кант заводуна жана Жайыл районундагы үрөнчүлүк дыйкан чарбасынын жетекчилери менен жолукту. Кенен Гүлнара Айтмаматованын материалында. Тоже сидит человек, оператор. Бүгүн министр Тилек Токтогазиевдин алгачкы иш сапары Чүй облусунан башталды. Ал Панфилов районундагы Кайыңды кант заводунун иши менен жеринен таанышты. Анда заводдун жетекчиси Александр Шалюта темир жолдун тарифин азайтып берүүнү суранды. Мындан сырткары өткөн жылы кум шекердин баасы арзан болгондуктан 2020 жылы кант кызылчасынын себүү аянты азайганын билдирди. Эми бүгүнкү күндө ушул биздин заводдун иштеши дыйкандар менен чогуу иштерди алып барууда чоң көйгөйгө жараткан бул биздин алыскы кызылча чогулткан аянтчылардан ушул кызылчаны темир жол менен тартып келүү маселеси болчу. То есть мындайча айтканда ошол жердеги баанын кымбаттыгы болчу да. Себеп дегенде баягы ИАЗС өлкөлөрүнө киргенден кийин ошол унифицированный тариф деп туруп ошол бир баа кармалып калган. Ошол маселени биз айттык, сурандык. Жакынкы арада чтоб өкмөттө ошол маселе көтөрүлүп, ошол маселени чечип берүүсүн өтүнүп атабыз да. Быйыл жылдага салыштырмалуу кант кызылчасы 2 эсеге аз. Ага былтыркы жылдагы кум шекердин наркынын төмөндүгү себеп болгон. Ошондуктан дыйкандар аталган өсүмдүктүн аянтын кыскартууга аргасыз болушкан. Бүгүндө азыр ушул жерде свеклопунктта 70 миңдей тонна кызылча жатат. Четинен азыр приемка болуп атат. Приемка бүткөндөн кийин уже аяктап баратканда уже вагондор менен Кайыңды кантка жөнөтөбүз. Переработкага. Кылчанын баары где-то 1,5 айдын ичинде ушу 70 миң тонна азыр дагы алып атабыз. Ошонун баары кетет переработкага. Жолугушууда министр кызматкерлердин көйгөйлөрүн укту. Анда темир жол тарифинин акыркы жылдары 8 эсеге көтөрүлгөнү заводко маселе жараткан. Токтогазиев аталган заводдун бул кыйынчылыктарын ыкчам чечүүгө аракет көрөрүн билдирди. Биз бүгүн дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды өкмөттүн чогулушунда киргизебиз. Анткени өндүрүүчүлөргө азыр биз ушундай бир жардамдарды көрсөтпөсөк, бул бияктан уже канча деген 6 миң 7 миң киши ошондон көз каранды экен да. Ал ичинде дыйкандар, анын ичинде ушул заводдо иштеп аткандар. Андан соң Токтогазиев Чүй облусунун Жайыл районундагы Райымбек үрөөнчүлүк дыйкан чарбасында болду. Үрөөн тазалоонун алдыңкы технологияларын, чарбанын күзүк себе турган талаалары жана үрөөн сактоочу жайларды көрдү. Жолугушууда дыйкандар райондогу айыл чарба тармагындагы бир топ көйгөйлөрү бар экенин айтышып, маселени министрге чечип берүүнү өтүнүштү. Баягы үрөөн сатканда мамлекеттик дотация, ошону туура убагында берсе үрөөн чарбага мындай жакшыраак болот эле да. Эмне дегенде биз азыр баягы дыйкандарга кое берген уруктардын 70%-ын алдык, 30%-ын болсо өкмөт төлөп бериш керек. Бирок аны төлөп бербесе биз артка кетип калабыз да. Эмне дегенде азыркы күндө ошол дыйканга берип аткан баа биздин баягы себестоимостьтан ылдый да. Райымбек дыйкан чарбасы 800 гектардан ашык жерди иштетип, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрөт. Анын ичинде 500 гектары Сусамыр айыл аймагында өстүрүлгөн өсүмдүктөр. Маселен, кылкандуу даан эгиндери, кант кызылчасы, май өсүмдүктөрү жана көп жылдык чөптөр. Эске сала кетсек, Тилек Токтогазиевдин айыл чарба Тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп дайындалгандан кийинки алгачкы иш сапары болду. Гүлнара Айтмаматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек.